Белизгейт операциясын уюштуруп алып, аны аягына чыгара албай бийликтин айласы кетти. Эмне кыларын билбеген прокурорлор Өмүрбек Текебаевдин 8 жаштагы Айсара деген кызы менен 86 жаштагы апасы салык төлөгөнбү деген суроону мамлекеттик салык кызматына жөнөттү. Мындай нерсе мурда тажрыйбада болгон эмес. Кайсы мыйзамга такап жатасыңар деп кызыгып, башкы прокуратурага баш баксак, тергөө кызыкчылыгын шылтоолоп жооп бербей коюшту. Булар жанагы негизги ою ошол коркуталы, басым жасайлы, башкаларга үлгү көргөзөлү. Ушул нерселерди жасагандан кийин башкалардын бардыгы унчукпай баш ийип бериш керек деген ой менен ошол 8 жаш кызга өтүп аткандагысы да. Мыйзам боюнча 8 жаш кызга эч кандай тиешеси жок, эч кандай салык дагы, кылмыш жоопкерчилиги дагы 8 жашар кызга тарабайт, ал жоопкерчилик тартпайт. Кандай болгон күндө дагы. Салык кызматынын басма сөз катчысы башкы прокуратура күнүгө эле ушул сыяктуу каттарды бизге жөнөтүп турат дейт. 8 жашар кызынын салыгы тууралуу бир дагы жаран салык кызматына маалымат бербесе керек. Анда салык кызматы башкы прокуратуранын мындай каттарына эмне деп жооп берип келишет? Чынында эле башкы прокуратура расмий кат менен ушундай маалымат сураган. Биз мыйзам чегинде жооп беребиз. Бирок белгилей кетчү нерсе, бул сыяктуу катталышуу эки ведомствонун ортосундагы болуп келген иш. Алар салык төлөөчүлөр тууралуу маалымат алгылары келгенде ар дайым сурап турушат. Бул нерсенин бардыгы Өмүрбек Текебаев Алмазбек Атамбаевдин декларациясындагы кызыктуу фактыларды ачыктагандан кийин башталды. Биринчи леди үй кожойкеси катары 2010-жылы 1 тыйын тапкан эмес. 2011-жылы банктагы салган акчасынан $89,600 депозит алган. 2012-жылы $120,000, 2013-жылы $120,000, 2014-жылы $119,000 алган. Жылына мынча суммадагы депозит алыш үчүн банкка бир нече миллион доллар салыш керек болот. Бирок бул тууралуу бийлик өкүлдөрү ак гоктагы деп үн ката элек. Показать и как живет окружение президента. 3 депутаттын үй бүлөсүн текшерген соң, анда президенттин тегерегиндегилер кандай жашап жатканын дагы текшериш керек. Алардын кирешеси каяктан, кандай жол менен келип жатат. Эгер текшербесе 3 депутат Кыргызстандагы эң коррупционер дегенге эч ким ишенбейт. Бул нерсени жөн гана саясий куугунтук катары кабыл алышат. Коррупционные деятели в этой стране. В это вряд ли кто поверит. Башкы прокуратура канчалык мыйзамдуу деген менен коомчулук башканын эмес, Өмүрбек Текебаевдин 8 жашар кызынын салыгына кызыгып жатканын саясий куугунтук катары кабылдашууда. Бакеевдин убагында саясатчыларга аябагандай басым жасалчу да. Бирок Бакеевдин убагындагы саясатчыларга жасалган басым негизинен саясатчыларга гана арналар эле. Саясатчыларды кыйнап, камап, кылмыш ишин козгоп, жамандап, качырып. Бирок Бакеевдин бир айырмачылыгы саясатчылардын үй бүлөсүнө тийишчү эмес. Бала чакасына, ата-энесине, бир туугандарына бул кандайдыр бир чек бар эле да. Ошол чектен биз саясатта өтчү эмеспиз. Тилекке каршы азыр ошол чектен өттү. Бул тууралуу социалдык түйүндөрдө ар түрдүү пикирлер жазылууда. Кокондун ханы Кудаярдын убагында шараккан сууга дагы салык салгандай. Эми Кыргызстанда кичинекей кыздар менен карыган энелери барлар дагы салык төлөп баштайбы деп чочулагандар дагы бар. Болот Абдыжапаров, Ринат Элеманов, Сентябрь.